Адакам Кисенбаевич сөзгө берилет. Мен ошол сунушту айтайын деп атам да. Кеп мыйзамда болуп аткан жок да. Мыйзамдын редакциясы дагы, мыйзамдын бүгүнкү заманбап талап бул туура. Ошол мыйзам керек. Кептин баары ушул мыйзамды жаркылдатып бир түшүндүрө албай аткан силерде болуп атат. Кеп мыйзамда эмес. А эгер сиз түшүндүрө албай аткан жагдайды эске алып, мыйзамды колдоп койсок, биз мыйзамды колдогон болобуз. Мыйзам керек. Бирок ушул сиздердин жетекчиңиздерге дагы кичине бир сабак болсо дегендей таризде айтылып атат бул нерсе. Мындай бир окуп алсаңар өзүңөр. Чындыгы мекен карт жөнүндө бир 2 мүнөттүн ичинде жаркылдатып берип койсоңуз болмок да. Муну менимче мектепте окуп аткан бала деле айтат да. Биз өзүбүздүн жарандарга беребиз деп атабыз. Кайсы жарандарга бересиз? Жарандар паспорт менен жүрөбү, ID карт менен жүрөбү же мекен карт менен жүрөбү? Эмне менен жүрөт? Сиз айтышыңыз керек эле. Өзбекстанда, Тажикстанда, Афганистанда, Пакистанда, башка жакта, Кытайда жүргөн биздин журтташтар деп айтсаңыз болот. Мекендеш эмес. Алардын мекени ошол жак. Азырынча. Эгер кайрылман программасы боюнча бизге келген болсо, биз ошолорго беребиз деп айтышыңыз керек эле. Түшүнүп атасызбы? Кыйын ушуну айтыш. Бир эле сүйлөм го. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, кызык көрүнүп калышы мүмкүн. Мен мыйзамдын долбоорун колдоп коелу десем, баарыңарга кызык көрүнүшү мүмкүн. Десе биз мыйзамдын долбоорлорун дайыма эле колдоп келебиз. Ошонун ичиндеги момундай алешемдиктерди колдобойбуз. Болбойт андай нерсе. Уят болобуз. Эми бу кишиге болгондо дагы Шайлоо мырза айтып атат, жаңы келген бу киши миграциянын адиси эмес дейт. Чолпон Алиевна концепциясын жактырып биринчи окууга жиберели. Андан кийин сиз ошол жана ушул жердеги айтылган сөздөрдүн баарын айтып барышыңыз керек. Министрлерди биз көрбөй атабыз. Алар өздөрү келиш керек. Мындан кийинки маселеде дагы турат. Татиков мырза келди, Руслан. Башта Өктөм Абазовна болчу эле. Азыр Татиков. Чарба финансы министри боюнча каржы. Ошон үчүн концепциясын жактырып кое берели. Даярдай берсин биринчи окууга. Рахмат чоң.